Саламатсыздарбы? Аха KG каналынын көрүүчүлөрү, көптөн бери сиздер менен көрүшө эле келем. Буюрса жайкы эс алуудан кийин кайрадан көрүшүп атканыма кубанычтамын. Биз ойлонуп отуруп, биздин видеолордун астына түшкөн бир нече суроого жооп берели, башкача айтканда кайтарым байланыш кылалы деп чечтик. Андыктан бүгүн кыскача айтканда суроолорго, сиздердин суроолоруңуздарга жооптор болмокчу. Анда баштайлы. Эң эле биринчи максат жөнүндө, максат коюу жана ага жетүү жөнүндө видеолордун бир нече циклы кеткен эле. Ошол жакта эртеңкиге жылдыра берүү, башкача айтканда прокрастинация жөнүндө видеонун астына суроолор келген экен. Ошол суроону окуйлу. Арканды алыска ыргытыш керек деген кандай болуп калат анда? Ооба, отура берип корко бербеш керек, бирок кыска ой жүгүртүүгө окшоп жатат го айтканыңыз деген экен. Мен бул жерде баягы улам кийинки кадамдын маанилүүлүгүн айткам. Алыс карап алып корко бербей, кийинки кадамды таштай берсеңер, акыры максатыңарга жетип каласыңар деген ойду айткан элем. Ооба, сиз туура айтасыз. Бул суроонун ээси Актан Самидинов экен. Актан, сиз туура айтасыз, арканды алыс ташташ керек. Бирок бул алыс таштаган аркан биздин эң чоң максатыбыз, же орусча айтканда биздин миссия же предназначениябыз да, арканды алыс таштоо. Бирок ошол чоң максатка жетелеп турган, бизди жеткире турган кичине майда максатчалар бар. Демек, менин айтайын дегеним, ошол майда максаттарга жеткире турган биздин улам кийинки кадамыбыздын маанилүүлүгүн айткам. Менимче бул суроого жооп түшүнүктүү эле болуш керек, Андан ары жөнөйлү. Сураныч, мага байланышып коюңузчу, өзүңүз суранам, ал ай үчүн күтөм деген экенсиз. Мен жол тандай албай турган мезгилим. Сураныч, мага байланышыңыз деп кайра-кайра белгилептирсиз. Урматтуу Айдан Исмадиярова, бирок бул жакка электрондук дарегеңизди туура эмес калтырып коюп турсуз. Мен кат жазганга аракет кылдым, бирок тилекке каршы кетире алган жокмун. Кайрадан жазып койсоңуз сөзсүз түрдө байланышабыз. Андан ары жөнөйлү. Конфликтке туура реакция деген алгачкы видеолорумдун дагы бир суроо келиптир. Саламатсызбы Сейлеже, рахмат, абдан пайдалуу кеңештер дейт. Бек аттуу мырза экен. Сизден кеңеш сурайын дегеним, көпчүлүк учурда үй бүлөдө бирөө донор дейт, бирөө вампир, нерв жегич, ою менен болбосо наалган адамдын колунан келе турган нерседен көбүрөөк талап кылган түгөйлөр болуп калат экен. Мындай учурда эмне кылыш керек? Адамдын жан дүйнөсү бирикпесе, ойлору бир чыкпаса кандай кылыш керек экен дегенсиз. Бир четинен бул суроону окуп жатып, бир аз жылмаюу жаралды менин жүзүмдө, анткени донор анан вампир деп абдан салыштырыптырсыз. Таамай. Негизи бул жерден мен айтмакчымын, баса белгилеп, негизи адамдын сиз айткандай жан дүйнөсү бирикпесе, ойлору бир чыкпаса кандай кылыш керек деген экенсиз. Менимче, эч качан эки адамдын ойлору бир чыкпайт. Бул биздин туура эмес күтүүлөрүбүз. Эки башка инсан чогуу жашап аткандан кийин өкөндө эки башка ойлор, эки башка адаттар, эки башка кыялдар болот. Эки башка инсан чогуу жашап аткан нерсе бул нике. Бирок мен сизге айтып коймокчумун, бир үй бүлөдө бирөө донор, бирөө вампир болбош үчүн ар бир мырза дагы, айым дагы, үй бүлөдөгү аял дагы, эркек дагы өзүнүн милдетине жоопкерчиликтүү болсо, мага берсин, мага кылсын, анан мен кылам дебей, мен эмне кыла алам? Менден эмнени күтүп атасың? Менин кайсы сөздөрүм сага катуу тийип жатат? Кайсы сөздөрүм, кайсы иш аракетим сага карата сүйүүмдү билдирет деп тактап алып, ар ким өзүбүз тарапка жоопкерчиликтүү болсок, эч качан үй бүлөдө бирөө донор болбойт дагы, бирөө вампир да болбойт. Ошондуктан мен чакырмакчымын, негизи никеде мени бактылуу кылсын деп эмес, мен бактылуу кылайын. Мен бактылуу кылыш үчүн үйлөнүп атам, же турмушка чыгып атам деген туура мамиле менен үй бүлө курсак, анда менимче бардык конфликттин болбосо дагы жашоо, үй бүлөлүк жашоо өзгөчө баштапкы жылдары жеңилирээк болмок. Андан ары жөнөйлү. Мен аябай коркокмун деген экенсиз. Такыр бир жумушту баштай албай кыйналам. Көбүрөөк жанымдагы адамдар эмне дейт деп баштай албай жүрө берем. Кандай чара колдонсом болот? Бема деген биздин көрөрманыбыз экен. Бема, рахмат сурооңуз үчүн.
эл эмне дейт деген биздин кыргыз элинин чоң душманын байкадым сиздин сурооңузда. Негизи мен өзүмдүн балдарымды тарбиялоодо эл эмне дейт деп жашабагыла. Эң негизгиси Кудайдан корккула. Кудай эмне дейт деп жашасаңар эч качан жаңылышпайсыңар. Ал эми эл эмне дейт деп жашаган адам эч качан ийгиликке жетпейт. Элдин пикиринен көз каранды болот. Ошондуктан мен сизди чакырат элем. Бул кыйын, бирок күн сайын эл эмне дейт деп жашабайм. Мен бүгүнкү күндөн баштап менче ар бир эле биздин кыргыз жараны Кудай деген улуу күчкө ишенет болуш керек. Кудай эмне дейт деп өмүр сүрсөңүз жана бул коркунучтан мен ойлойм сөзсүз түрдө арыласыз. Анан сизге ийгилик каалайм. Коркпоңуз, адамдарга дегиле жакпайсың. Көп эле аңгемелер бар, Мен азыр айтсам өтө узак болуп кетет болуш керек, бирок акырын бассаң таскак дейт, катуу бассаң макалды унутуп калдым, бирок ушундай бир макал бар да. Кыскасы элге жакпайсыз. Андыктан эл эмне дейт деген нерсени сыртка чыгарып таштаңыз да. Бүгүнкү күндөн баштап жеке өзүңүз менен, өзүңүздүн орустардын жакшы сөзү бар го, будь собой деген. Ошондо мен муну кыргызча нукура болуңуз, өзүңүз кандай болсоңуз ошондой болуңуз деп чакырмакчымын. Кыргыз элибизде деле эң сонун макал бар эмеспи? Акырын бассаң аскак, катуу бассаң таскак дейт. Андыктан канча адам болсо ошончо пикир болот. Эл эмне дейт деген жалган ынанымдан бошоңуз дагы алдыңызда жөнөңүз. Сизге ийгилик. Кийинки суроого өтөлү. Бул баланы башынан деген видео эле. Буга тарбиялоонун бир нече стилине токтогонбуз. Кыскача айта кетсем, авторитардык, антиавторитардык жана партнерлук тарбиялоо стилин жөнүндө сөз болгондо, бул жерде Нурзада Жайлоева деген биздин көрөрманыбыз жазыптыр. Рахмат, мен балдарымды 3-чү стиль менен тарбиялап жатам дептирсиз. Мен кубанычтамын. Демек туура жолдо баратасыз. Бирок кээ бир учурларда такыр тил албай калат. Ушул учурда экөөбүз урушабыз дейт. Анан аша чаап кеткенде кичине жазалап коем. Ушул учурда кандай кылуу туура болот деген экен. Ооба, негизи эле бала деген бала. Бирок сиз өзүңүздүн талаптарыңызды текшерип көрүңүз. Кээде биз балдар кыла албаган нерселерди, мисалы бала эч качан тынч отура албайт. Бирок биз тынч отур, кыймылдаба, сүйлөбө, күлбө деген сыяктуу талаптарды коебуз дагы, анан менин тилимди албай жатат деген дагы туура эмес бир күтүүлөр болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан сиз чындыгында алар кайсы учурда тил албай жатышат, кээде биз өзүбүзгө ыңгайлуу болушун каалайбыз. Ата-энелер өзүмчүлдүк кылабыз бала тарбиялоодо. Ушул жагын өзүңүздүн ниетиңизди, орусча айтканда мотивиңизди текшерип көрүңүз дагы. Эгер бул жагынын баары жайында болсо, анда аша чаап кеткен учурда дароо эле жазалаганга өтпөңүз. Эмне үчүн алардыкы аша чапкандык болуп атат, түшүндүрүп бериңиз. Эмне үчүн алар туура эмес кылып жатат жана эмне себептен сиз жазалаганга туура келип жатат. Мына ушунун баардыгын түшүндүрүп берип, бирок дароо эле жазалабайсыз, эскертесиз. Эгер менин тилимди албасаң, мен жазалаганга туура келет. Эскертүүгө дагы болбосо дагы бир жолу мүмкүнчүлүк бересиз, андан кийин мен жазалайм деген, туурабы? Кээде тарбиялоодо керек болсо баланын өзүнөн кантип жазалашымды каалайсың деп сураган учурлар да жакшы жардам берет. Бала өзү тандап алганга да мүмкүнчүлүк берсеңиз, алар кадимкидей ичиндеги абийир жашайт балдарыбызда да. Алар өзүнүн абийири иштейт дагы, мени мындай кылып жазаласаңыз болот дейт. А кээде өзүңүз аша чаап кетпей, сиз дагы туура жазалаганга, негизи жазалоонун дагы туура ыкмалары болот. Андыктан биздин элибиздин жазасына мен кичине кандай десем, бир аз чыдабай кетем. Анткени биздин айымдар, апалар көбүнчө ошол жерден эле баса калып сабап киребиз, же оозубуздан ар кандай өмүр бою жараат болуп кала турчу ар кандай сөздөр, баланын келечегине балта чаба турган сөздөр чыгып кетиши мүмкүн. Ошондуктан жазалоодо дагы өзүңүздү көзөмөлдөп, ачууланып жатканда жазалабаңыз, ачууңуз тараганда эмоция калтырбай, мындайча айтканда тунук акылыңыз менен жазалоо зарыл. Бирок жазалоо сөз түрдө эле бул чаап, уруп, жаман сөздөрдү айтуу эмес. Жазалоонун ар кандай баланын өзгөчөлүгүнө, баланын кыялына жараша жазалоо ыкмаларын колдонобуз. Бул дагы өзүнчө чоң тема, балким бул жөнүндө кийин атайын бир видео тартышыбыз мүмкүн. Андан кийинки бул кеңири жайылган суроо, менимче муну бизге
эки көрөрман берди. Бирөө Сыргак болчу эсимде, бирөө болсо Сүйүү Керемет деген псевдоним менен чыгыптыр. Менин сизге суроом бар эле, адам өзүнө кантип ишенүү керек? Ушул жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз деген экен. Негизи өзүнө ишенүү жөнүндө хоккейчиде эң сонун видео бар. Орус тилинен кыргыз тилине которулган. Ал жакты да угуп көрсөңүз болот, бирок мен бир аз кыскача токтоло кетсем, негизи эле адам өзүнө бардык убакта, суткасына 24 саат бою, бардык сферада, бардык чөйрөдө ишенимдүү сезе албайт. Сиз бул нерсени өзүңүздөн талап кылбай эле койгонуңуз жакшы. Андан көрөкчү, сиз өзүңүздүн күчтүү жактарыңызды аныктаңыз. Кайсыл тармакта өнүгүп өскүңүз келет тактап алыңыз дагы, ошол тармакта өзүңүздүн күчтүү жактарыңыз менен өзүңүзгө ишенүүнү арттырсаңыз болот. Ошондо дагы бул өзүнө ишенүү дароо эле келип кала турган көрүнүш эмес, же эмоционалдык абал эмес. Өзүнө ишенүү акырындык менен, ошол чеберчиликтериңди, башкача айтканда навыктарыңды өнүктүрүүдө келе турган көп убакытты талап кылган процесс деп айтмакчымын да. Мисалы, мен радиодо алып баруучу журналист катары түз эфирге чыкканда, эфирде өзүмдү ишенимди алып жүрүш үчүн мага бир нече жолу дискомфорт аймагына умтулуп, өзүмдүн коркунучумду, шектенүүмдү жеңип, бир нече жолу ошол көндүмдү ишке ашырып, бир нече жолу практика кылгандан кийин анан өзүмө ишенүү, эфирде өзүмдү ишенимди алып жүрүү жаралган. Андыктан бул жагын ойлонуп көрсөңүз болот. Бул абдан кенен тема, андыктан дагы бул жөнүндө өзүнчө чакан видео тартсак болот. Мына ушундай комментарийлердин ичинен бир нече суроолорду, өзөктүү суроолорду тандап алдык. Эгер сизде дагы суроо жаралса, албетте калтырыңыз. Биз атайын дагы бир видео тартабыз. Ар бир суроолордун жыйындысы чогулган сайын суроого биз дайыма ачыкпыз хоккейчи менен бирдиктен. Андыктан күтөбүз. Саламатта калыңыздар.